Улан кандай жакшы Amazon алып атабыз. Amazonго келгенде ушундай посттон өтөбүз. Азыр могу жерде камера болот, ошо камеранын жанына келебиз. Ушул жерге келип токтойбуз. Биз кандай кылабыз? Мыякта кээ бирде камера менен сүйлөйт, мунуку жок турбайбы? Turn off engine дейт. Анда engine өчүрөлү. Бизде деген номер жок болуп атпайбы? Анан биз деген могу временный registration'де номер бар экен. SPJ 453036 дегенде. Plate number. Мыяктан көрдүңүздөрбү? Plate number деп трактын номерин сурап атат. Ошону көрсөтөбүз. Азыр деген могул жерден бизде деген load ID бар. Ошо load ID-нин акыркы Juicy plate number. SPJ 453036. Amazon'dун ичине киргенде биз деген safety ways деп коет, ошондо кийишибиз керек болот. Анан шлёпка менен болбойт. Жабык бут кийим кийишибиз керек. Фона. Не? Last four дейби? Эме YB 1Z. 1Z. Тияка чакырып атат окшойт. Тияк жака чакырып атат окшойт достор. Көрдүңүздөрбү? Обычно могул жерде камера болот, ошо камера менен сүйлөш керек болчу. Уланды болсо тетиги жерге чакырып алып сүйлөшүп атат. Азыр бизге могул экрандан ала турган трейлердин кайсыгы паркинг лотто турган чыгат. Анан бизде деген Amazon Relay деген программа бар. Ошондон да чыгыш керек да. Достор, Кудай буйрса, Улан экөөбүз жакшы иштедик. Болгон нерселердин баарын Уланга үйрөткөнгө аракет кылдым, көрсөткөнгө аракет кылдым. Анан Amazonго көчөгүнө киргенбиз, бирок cancel болуп калган. Анан бүгүн жакшы жүк алып азыр Иллинойс штатына барабыз. Азыр Индианаполис шаарына келдик. Анан Иллинойска барганда Улан өзүнчө чыгат. Мен өзүнчө чыгып кетем. 2 жума иштеп алып үйгө барабыз. Чото көпкө кармалап атабыз. Эмнеге көпкө кармалап атабыз? Мына кызыл машкадагы жүк алып алып кеткен тат. Лотбук иштеп атат. 477. Детне. 477 деген паркинг лоттон алат экенбиз. Биздин Amazon Relay программасына да жиберди. 477 деген жерге барабыз азыр. Видеону толук тартканга аракет кылайын. 477 деп. Кээ бирде деген Amazon'дон жүк алып атканда бизге деген докко эшикке баргыла дейт. Же болсо паркингке барып алып кеткиле дейт. Азыр деген док эмес экен. Эшикке бергенде 100 же болсо 200 деп номер бериш керек болчу. Кеттик анда. Көрдүңүздөрбү? 5 mile hour дейт. Бул жакта да камералар тартып турат, достор. Камералар тартып турат, ошон үчүн 5 майл менен айдашыбыз керек. Кудай буйрса, азыр трейлерди табабыз. 477 лот дейт. Amazon'дун ичи абдан чоң. Азыр мояктан көрсөтөйүн сиздерге. Көрдүңүздөрбү? Эмне деген трейлерлер турат. Ошол ар бир трейлердин астында номерлер жазылган да. 4. Акырын мояк жактан азыр номерин карашыбыз керек да. Достор, мына 477ге келдик. Бул жакта дагы 477 деп турат. Биз азыр моуну басабыз Amazon'го келгенде. Атайын Amazon Relay деген программа.
Анан акыркы 4 цифрасын киргизгиле деп айтат. Биз азыр деген акыркы 4 цифрасы кандай экен? Тиякта Amazon'дун номер жазылып турат. 0890 дейт. Азыр мына 0890ды киргизсем, 0890 десем көрдүңүздөрбү? Көрдүңүздөрбү? Amazon ачылды. Эми деген биз деген могу next дегенди кнопканы басабыз дагы 4 жолу сүрөткө тартабыз. Көрдүңүздөрбү? Асты, капталы, тиги капталы, арты деп. Анда кеттик анда. Биринчи сүрөткө тартып алалы. Мына мякта лоутбукту азыр биз деген 10 дютиге пикап деп неметебиз, жазабыз. Пикап деп койсок, мына көрдүңүздөрбү? Пикапка кетип калды. Анда кеттик, достор. Мына могул жерге келебиз. Могу 477. Ушул деген эмени азыр моякты басабыз, достор. Мына фронт деп турат. Фронтту басабыз дагы. Amazon'дун трейлеринин астын сүрөткө тартабыз мына. Окей дейбиз. Эми жанагы айдоочу жагын тартабыз. Монту айдоочу жагын тартабыз. Батырыш керек монч бурчун, көрдүңөрбү? Тарттык. Муну окей дейбиз. Эми баягы айдоочунун капталын тартабыз. Монтип туруп сүрөткө тартабыз. Анан окей дейбиз, дагы артын тартабыз. Көрдүңүздөрбү? Эң акыркысы калды. Артын тартыш үчүн биз артына барабыз. Бул деген Amazon эмнеге тарттырат? Трейлердин состояниясын көрүп атат да. Анан артына келебиз дагы. Монтип туруп, артын басабыз дагы сүрөткө тартабыз. Көрдүңүздөрбү? Тарс этип сүрөткө тартабыз дагы. Бүттү. Анан моякта бир кнопка болот. Ошо кнопканы басабыз дагы, submit кылып коебуз. Мына көрдүңүздөрбү? Азыр деген эмне болот экен көрөбүз. Amazon деген бизге деген bill of loading'ти көрсөтөт да, кол койгула дейт болуш керек. Мына монтип тегеренип туруп, көрдүңүздөрбү? Мыякка кол коебуз. Submit кылабыз. Бүттү. Бизге деген PR код берди, PR коддун үстүндө load ID турат. Биз деген Amazon'дон чыгаарда ушул load ID-ни сурайт. Анан бизди кой берет. Пока буга тийбейбиз. Анан мун деген азыр деген биз өзүбүздүн эмеге эме үчүн, компания үчүн сүрөт тартышыбыз керек. Ал үчүн деген фотого коебуз. Эң жакынына вспышканы күлчөт этебиз. Вспышканы күлчөт этип, анан мына могул жерден бир жолу тартабыз. Мына вспышка менен тартты. Экинчиси бул жактан тартабыз. Булардын баарын компанияга жиберебиз. Үчүнчүсү бизде көрдүңүздөрбү? Мякта деген эме бар, seal бар. Seal'ды тартабыз сүрөткө. Анан деген астынан тарта баштайбыз. Анан дөңгөлөктөрдү текшерип коюшубуз керек. Бир сере ургулапчы. Нормальный болсо астыга келип, мына могул жерди тартабыз, достор. Анан бул капталын тартабыз. Анан обязательно могул жерде деген эме болот. Бул трейлердин annual inspection болот, анан registration болот. Ичинде көрдүңүздөрбү? Документтердин баары турат. Ушундагы сүрөткө тартабыз мынтип. Анан ушул сүрөттөрдүн баарын биз деген компаниябызга жиберишибиз керек. Компанияга жибериш үчүн деген Telegram канал бар. Ошол Telegram каналга киребиз дагы. Өзүбүздүн компанияны табабыз. Диспетчерлерге жиберебиз да. Мына диспетчерлерге жибериш үчүн азыркы сүрөттүн баарын, мына могу 1 сүрөт, 2 сүрөт, 3 сүрөт, 4 сүрөт, 5 сүрөт, 6 сүрөт. Көрдүңүздөрбү? Ушуну деген биз компанияга жиберебиз. Мына. Бул сүрөттөрдүн баары компанияга кетти. Эми деген биз деген эмне кылабыз? Могу трейлерди, тракты деген трейлер менен кошобуз. Азыр деген улан деген тракты айдап барып туруп трейлерге кошот. Мына бул жакта трейлер турат. Улан деген астыны көздөй айдап туруп, маңдайына келгенде артты көздөй берет. Трейлердин тиги капталы, берки капталы трак менен бирдей болуш керек. Мына келатат.
Азыр 5-чи дөңгөлөк келет. Келе бер. Мына көрдүңүздөрбү? Нормально. Опана! Эми асыр. Ишине астыга тартып коюш керек. Мына көрдүңүздөрбү? Уже кошулду. Эми трейлердин мол жериндеги кабелдерин кошобуз, воздушныйды кошобуз. Андан кийин бутун көтөрүп коебуз. Бутун көтөрүп коет. Мен болсо бул жактан кабелдерди кошобуз. Бул деген кызыл экен. Кызылды кызылга кошобуз. Мынтип. Көктү алып келип көккө кошобуз, достор. Анан мыякта электрическийди алып туруп, электр жагына кошобуз. Болду. Трейлердин светтери күйүш керек азыр. Көрдүңүздөрбү? Трейлердин светти күйдү. Бардыгы даяр болду. Эми кайра аркы охранага барабыз дагы, чыгып кетебиз. Ак чардакты трейлери менен улан айдап чыгып атат, абайлаш керек. Эки жагында трейлер болуп калганда тийип албагандай кылып. Amazon жүгү даяр, бул Иллинойсты көздөй кетет. Достор, мына охрананы көздөй чыгып бартабыз. Трейлердин алдык. Азыр охранага барып, камеранын жанына токтойбуз дагы. Load ID-ни айтабыз, plate number'ды сурайт, ошону айтабыз дагы чыгып. Ар жака чыккандан кийин GPS-ди коебуз. Мыяктан болсо навигацияны иштетебиз дагы. Иллинойсты көздөй жөнөйбүз. Бул жактан трактор келип атат. Жүк алып келип атат. Биз жүктү алып чыгып бартабыз. Ушул жерге токтойбуз. Трактын тормоздарын тартабыз. Анан деген трактты өчүрөбүз обязательно. Же болбосо мыяктан деген камера жокко деген өзүң барып келсең болот. Могуну алып ал. Load ID анан тиги эмени временный registration'ды алып ал. Азыр улан. Обычно деген биз түшпөй. Эме бүттү го дейм. Go дейт. Go дейт. Экрандан чыгып калды, көрдүңүздөрбү? Кете бергиле деп чыгып калды. Анда тракты оталдырып, ары көздөй чыгабыз. Анда муну баса берейин, достор. Мына басабыз. Баскандан кийин монда инструкция чыгат, инструкцияны басабыз. Бара турган адреске Иллинойс штатына мына адрес турат 2201 West 159-стрит дейт. Мыяка навигация чыгып калат, көрдүңүздөрбү? Мына кандай жолдун баарын көрсөтөт. Кандай кетебиз. Мыяктан азыр старт деген башталып атат, азыр старт. Азыр Индианаполистен мына жолдун баарын көрсөтө баштады, достор. Жүк алып келгендердин бүт баары Amazon'дон чыгып, могул жерде тизилип турат. Бул жакта дагы кете бер. Менимче бир 5-6 трак, анан аркы жолдун ар жагында дагы 4 трак тизилип турат. Мыякта дагы трактар тизилип турат. Жүктөрдү тышташты же жүктү күтүп атышат. Азыр биз могул жерге токтойбуз дагы. GPS-ке адрести киргизебиз да жолго чыгып кетебиз. По-моему, где-то бир канча майл? 201 деме майл жүрөт болушубуз керек. $2 5 центтен төлөп берди ар бир майлына. Биз көбүнчө Amazon'дун өзүнүн GPS-ин колдонушубуз керек. Бул жакта да чыгып калды. Болду. 184 майл дейт, көрдүңүздөрбү? Мыякта да 184 майл. Эртең менен саат 6:29-да жетесиңер дейт. Анда кеттик, достор. Бизге ийгилик каалап коюңуздар. Иллинойска жетип, улан Кудай буйрса жаңы трак менен чыгат жолго. Буйрса.